Жалал Абад санаториясы шаардан 5 километр аралыкта, түндүк чыгыш тарабынан деңиз деңгээлинен 975 метр бийиктикте жайгашкан. Кезегинде бүтүндөй СССРдеги курорттук жайлар арасында 3-чү орунда турган Жалал Абад санаториясы бүгүндө өз калыбында иш алып барууда. Ден соолукту чыңдоочу жай катары негизделген курорт жалпысынан ашказан, ичеги ооруларынан жапа чеккен ооруларды кабыл алып дарылап келет. Ашказандар боюнча келдим. Жакшы, мен бул жерге жылда 2-ден бирден келем. Каралжыдан келдик, ошо турабыз. Иченеси абдан жакшы, тамагы мурункудан дагы абдан жакшы болуп калган. Эртең менен первый второй берчү эмес, азыр первый второй 3 малдың первый второй берип атат. 165 метр тереңдиктен 45 градуста чыккан минералдык суусу менен атагы чыккан курортко туристтер да келип эс алып турушат. Андан сырткары баткак менен дарылоонун өзгөчө түрүн дагы кездештирүүгө болот. Аталган жай 300дөн ашуун эс алуучуга ылайыкташтырылган. Жылына жолдомонун негизинде 6000ден ашуун адам дарыланып эс алып кетет. Биринчиден санаторий боюнча айтып кетсек, бизде бүгүнкү күнү 325 койка болуп эсептелинет негизичи. Бирок ремонт иштери, оңдоо иштери жүргүзүлүп аткандыгына байланыштуу азыркы күндө 280 койкада 280 адамды бир убакта кабыл ала алабыз. Ал эми дарылоо корпусубуз 1000 адамга эсептелинген өзү. Анан эми бүгүнкү күндө биз ошол жатаканалардын санын көбөйтүү аракетинде болуп атабыз. Ошон үчүн баягы оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө. Ал эми санатория өзү негизи территориясы 39 гектарда, 39 гектардан турат. Бул жерде эс алууну же дарыланууну каалагандар алгач каттоодон өтүү керек. Андан соң оорусуна жараша бөлүнүп дарыланышат. Келген коноктор үчүн бардык шарттары каралган. Ал менен бирге 3 маал ысык тамак берилет. Биздин Жалал Абад санаториясы негизинен сайыз кезинен бери эле иштеп келе жатат. Негизги биздин профиль ичеги карын, ашказан оорулары боюнча. Ошондой эле муун оорулары боюнча, урологический, гинекологический оорулар боюнча дарылайбыз. Основном биздин негизги факторлор суу менен балчык деп эсептелет. Суу биздин ичүү түрүндө гана колдонулат. Ошондой эле процедурага дагы сууларды колдонобуз. Жалал Абад курортуна Кыргызстандан сырткары Германия, Орусия, Казакстан жана башка өлкөлөрдөн жылына туристтер келип турушат. Күнүнө 1000ге жакын адамды тейлеген бул эс алуучу жайда 200дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Мира Абдылдаева, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.